Üç nerseni tandaşta eç kaçan adaşpa. Zapkısı ömürün bolot. Birinci ayal tandaşta adaşpa. İkincisi kesip tandaşta adaşpa. Üçüncüsü dost tandaşta adaşpa. Dost tandaşta akırında ayттım, biroq birincisi ушул да. Dost tandaşta adaşpa. Sen çöyrüden 70% зависит этет. Çöйрөң ошондой. Карасаңыз байлардын, олигархтардын территориясы бүт байлар. Бузуклардын территориясы бузуклар. Түн клубта жүргөндөр түн клубтар менен жүрөт. Çöйрө көп нерсени чечип коет да. Египетке окус келбеген адамды алып барып койсоң, ошол жакта аралаш жүрүп, кээде сөздөрдү угуп калат. Мындай деген илимге кызыгуу пайда болуп кетип, ошол жерде окуп кеткенин билбей калат. Чөйрөдөн көп нерсе зависит этет. Ошондуктан чөйрөгө маани бер, досторуңа маани бер. Кесибиңди туура танда. Сен иштеп жаткан, кылып жатайын деген нерсең өзүңө гана эмес, бүт мамлекетиңе и плюс акча да калып келсин да ошол нерсе. Ошол нерседе эки нерседе ой жүгүрүш керек. Плюс пайда да калып келсин, экинчиден акча да калып келсин сага. Адамдарга пайда, а өзүңө акча. Ушул нерсе эки нерсени негиз койсоң, көп нерсеге жетесиң, ишенип кой. Ал эми аял тандаш адашпа дегени бүт бардыгыбызга ясно нерсе. Аялың жашоодогу сага эң күчтүү мотивация берип, чоң нерселерге жетишиңе түрткү бере турган бул аял. Аял тандашты адашпа. Кээде ата энеңди тандасын деп койсоң, ата энең өзүгө сөз өтө турган, өзүнүн досуну же өзү жактырган классташыны ошого менен куда болгусу келет да. Же байыраак бирөө менен куда болгусу келет. А өзүң болсоң, өзүң тандайын десең, өзүң бир 10 китепти окуган эмессиң. Өзүң бир кызыктуу нерсени билбейсиң. Жашоону көрө элексиң. Кантип барып, деп кысымдап кетесиң түзмө түз. Бул маселелерде ойлонушуң керек, ойгонушуң керек. Үч нерсени тандашта адашпа.